Кыргыз радиосунда Дил маек уктуруусу. Жакында кыргыз эл акыны Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленди. Кыргыз улуттук жазуучулар союзу менен акындын туулган айылы Бекмолдо айыл өкмөтү биргелешип, мааракенин урматына акындарга ыр сынак жарыялап, сынакка катышкан 49 автордун ичинен калыстар тобу 10 акынды мыкты деп тандап алышты. 10 акындын ортосунда дагы кайрадан сынак жүргүзүлүп, белгиленген орундар талас чергесинде ыйгарылды. Бүгүн биз аталган сынакта баш байгени жеңип алган жаш акын, Кочкор районундагы Дөң алыш айылында орто мектепте англис тили мугалими Бегайым Нурланова менен жана дагы кызыктыруучу сыйлыктардын бирине ээ болгон акын Махабат Молдалиева менен маектешебиз. Микрофондо Элмира Ажыканова. Адегенде баш байгенин ээси жаш акын Бегайым Нурланованы сөзгө чакыралы. Ушул байген алганда кандай ойдо болдуңуз? Мындай чын эле мен ушул акындардын баарынан биринчимин дедиңизби, же мындай өзүңүздүн ичиңизде ой болот да бир? Саламатсыздарбы? Эми бул сынакта катышканда эле өтө деле ишенич жок болчу. Эми ушунча акынды бир окуяны айтып өтөйүнчү. Мындан 1 жыл мурун мен бир ырды Facebookка жүктөгөндө астына Калчыр Коколов агайыбыз комментарий жазганда мыкты деп туруп, кеп келечекте деп жазган да. Кеп келечекте деп. Мен ошол комментарийди скриншот кылып алып, аябай сүйүнүп, мага Калчыр Коколов ушинтип комментарий жазды деп аябай кубангам. Анан менин Калчыр Коколов агай менен биргеликте ушул конкурска катышып калгандыгым бул менин бир өскөнүмдүн эле деңгээли болсо керек. Анан мен алардан ашып кеттим, татыктуумун деп андай мен деген сөздөн корком да. Ошентсе дагы бул жакшы сиздин талантыңызды белгилеген, мындай элге алып чыккан көрсөткүч болду да. Бул сизге бир жоопкерчилик тактуу болуш керек, э? Ооба, аябай чоң жоопкерчилик такты. Жоопкерчиликти сезип жатам. Буюрса иштеш керек. Көп аракеттерди кылып, дагы да ушул поэзияда өзүмдүн ордумду тапканга, акындыкка азыр талапкер элемин да. Чыныгы акын болгонго аракет кылыш керек да. Чыныгы акын болгонго кандай аракет кылыш керек деп ойлойсуз да? Канткенде, эмне кылганда? Өтө оор суроо экен чынында. Канткенде акын болобуз, негизи бул акындыкты үйрөтүш мүмкүн эмес да. Анан акынга тагдыр керек деп коюшат го. Ошол сферада, ошол чөйрөдө мен өсүшүм керек го деп ойлойм да. Дагы көптөгөн дүйнөлүк деңгээлдеги поэзиялардан окуп, изденишим керек деп ойлойм да. Мындай ой бар да бизде. Биз окурман катары жаштар жакшы чыгат. Мурдагы жылдарда 70-чи, 80-чи, 60-чы жылдарда деле бир сонун акындар чыкканда, жаш кезинде жарк этип, сууруп, элге таанылып, анан эле бир убакта жок болуп кеткен, аты ың-жыңсыз кеткен акындар болот да көп эле. Булар эмне болду экен? Таланттуу эмес беле? Жакшы жазып атпады беле деп ойлойсуң. Өзгөчө аял акындардан да турмуштун ыбыр-сыбырына, үй тиричилик, бала чака, тууган туушкан болуп эле анан аял акындардын жок болуп кеткенин көп билебиз да. Же бир тыюулар да болуп калат кээде жакын адамдарынан. Үй бүлөдө колдоо барбы? Үй бүлөдө колдоо Кудайга шүгүр. Багы жолдо сүйлөшүп келатып, Махабат эжекебиз айтты, бир эжебиз айтты, бир Санира Сыдыкова деген жакшы бир акын эжекебиз бар экен, ошол эжекебиз айтып атпайбы? Күйөөңдүн поэзияны түшүнбөй койгон эле жакшы түшүнгөндөн көрө депчи. Эмнеге? Түшүнбөй койсо башка проблема бар, көйгөйлөр жок дейт да, түшүнбөйт дейт. Анан күйөөсү түшүнбөйт экен поэзияны. Меники деле ошондой десем болот да, негизи. Айтып берсем, окуп берсем мындай кызыга бербейт да, чынында кызыга бербейт. Анан бирок колдойт. Жаза бер дейт. Эмнеге жаздың? Андай мындай сөздөр жок да, Кудайга шүгүр. Анан бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мен дагы жакшырааларды жазганга аракет кылып жатам. Анан кыргыз аялында, чыгыштын аялдарында бир дайыма бир менталитетибиз бар да биздин, өзүңдү бир аз чектеп турган. Анын кантсе да бизде ага тууган бар, кайын журт бар, кайнага бар, кайната бар. Ушулар окуп калбайбы деген бир ушундай ойго камалган учурларда болот биздин акындарда. Андай нерсе жокпу? Негизи ооба чектөөлөр буга чейин ичине жашыраак кезинде болуп келген болуш керек да. Анан азыр андай чектөөлөрсүз жашаганды жакшы көрөм да, негизи. Эч ким деле мага андай нерселерди айта элек азыр. Андай тыюуларды кыла элек. Анан багы Чыңгыз Айтматов деле агымга каршы сүзгөн да, ошон үчүн Айтматов болгон да. Анан аны ойлоп мен дагы эч кимдин чектөөсүнө көңүл бурбайм да, негизи. Өзүмдү да чектебейм. Кандай тематикада ыр жаралса, кандай ыр чыкса, ошондо келсе да ошол ырды жаратып, жазып, аны жарыялап, андан деле уялбайм чын эле. Мына сиз Кочкордо
Кочкордун Дөң Алыш деген айылында мектепте чет тилдер мугалимисиз, Айылда жашоо, айылдын тиричилиги шаардагыдан көбүрөөк, шарты башкараак дегендей, сиздин колуңуз байланбайбы же мындай өмүр бою ошо айылда жашап мугалим болуп иштей берем деген оюңуз барбы же чөйрөңүздү өзгөртөсүзбү? Анын үстүнө сиз чет тилчи болуп атпайсызбы? Чет тил бардык жерде керек дегендей. Негизи өмүр бою айылда жашап, Кудайдын буйругу, бирок негизи пландарыбызда кичине жаш өткөндө шаар жака келүү деген пландарыбызда бар да, буйруса. Анан жолдошуңуз чыгармачыл адам эмес? Чыгармачыл адам эмес. Анан айылдын турмушу чында эле оор. Айылда өтө көптөгөн түйшүктөр бар. Анын баарына жетишкенге, баарын өзүмдүн жоопкерчилигим менен мыкты деңгээлде алып кеткенге аракет кылам. Анан ошол үй жумуштары менен, үй тиричилиги менен мектептеги жумуштарымды айкалыштырыш ушунчалык кыйын болуп кетет да кээ бир учурларда. Анан ошондой чарчаган учурларда ыр окуп, ыр жазып эс алам. Мектепте иштөө, балдарды окутуу, тарбиялоо менен чыгармачылыктын окшош жактары барбы? Ооба. Мугалим деген сөзсүз түрдө чыгармачыл мугалим болуш керек. Чыгармачылык менен балдарга талим тарбия бериш керек. Чыгармачылык бул мугалимдиктин эң негизги сабаттарынын бири болуп эсептелинет да. Мен азыр ошо мектепте иштеп жатканыма 2 жылдын жүзү болду. Анан мектепте тарбия иштерин уюштуруучусу болуп дайындалдым, тарбия завучу болуп. Анан бул менин ошол чыгармачылык менен айкалышкандыгым үчүн ушундай ийгиликке жеттим окшойт деп ойлоп жатам да. Кени ошо тарбия иштерин уюштуруучусунда эң чоң милдети ошол мектепте ошондой ошол тарабынан, чыгармачылык тарабынан өнөктүрүү экен да. Жаңыдан ыр жазып жүргөндө кимдерди көбүрөөк окудуң? Кайсы акындарга таасирлендиң? Баары бир ыр жазган адам башкаларды окуп ошолордо таасирленет да. Мен негизи эң биринчи ырымды 2-классымда жазыптырмын да. Ал апама арналган ыр болгон экен. Класска жаңы киргизген энем кийимимди жууп тазалап берген деген 2 сабак эсимде азыр. Андан кийин көп эле ырларды жазып, арнап жазып, ырларды бала кезде көбүнчө арнап ырлар жазасың го. Аткан таңга, баткан күнгө, асманга, жерге арнап ырларды жаза берчүкем. Анан кийин биз 10-11-класста уже окуп, мынтип такшалып калган кезде, кичине кызыгып калган кезде, такшалып эмес, кызыгып, ошо поэзия кызыгып калган кезде, ошо Максатжан Гадиев, Бердибек Жамурчиев, Акбар Кубанычбековдор өтө күчтүү чыкты, катуу дүбүрт менен чыгышты. Анан ошол акындардан таасирленчүмүн да, аларын окуп. Халича Жакыпова, анан кийинчерээк студент болуп, ошо поэзия чөйрөсүн жакындан жакшылап тааный баштаганда, анан ошо Сагын Акматбекова менен тааныштым. Нарсул Гургубаева менен, Нуриза Өмүрбаева менен тааныштым да, аялдар поэзиясына. Ошолордон дагы таасирлендим десем болот негизи. Байдылда акындын сыйлыгын алып аткандан кийин мындай Байдылда акынды дагы жакшыраак билишим керек деген ой болот да эми адамдачы. Мен ошо Байдылда Сарногоевдун жакшы аял деген ырынчы, аял өлүм парызга өкүмүнө көнөөрмүн. Кез келгенде келбес жайга жөнөөрмүн. Ошондо да бир жалт карап өзүңдү, аял сени. Ошондо да бир жалт карап аял сени. Бир жалт карап өлөөрмүн деген ушундай саптар эсимде калыптыр. Аябай ошолорду жаттап, анан ошондо Байдылда Сарногоевго аябай кызыгып карап, анан өзгөчө өң келбетине суктангам да. Аябай кычыраган акын экен депчи, ушундай кызыгып аябай сүрөттөрүн карап, анан Байдылда Сарногоев ошо өзүнүн стили бар, жана жогоруда сиз айтып өткөндөй элдик акын, элге сиңген. Эми ырларыңыздан окуп бересизби? Апа деген ырымды окуп берейин. Апо, жакшысызбы? А мен жакшымын. Ала салган өмүр менен дос болуп, аралашып көөдөнүмдө бактымың, айыбы жок, акыйкатсыз соттолуп. Кейипке де иштен сызып тымызын, кемчиликтүү турмушума бак сурап, жүргөндүрсүз, а мен апа ыр үчүн жүрөгүмө үйүп жаман жакшы да. Жүрөм деле эскерилип умтулуп, жүгөндөлүп турмушума күн түнү, өткөнүм өкүтү көп, ыр сунуп, өмүр мага карыз болуп бир сүйүү. Жашабачы, жашоосону мен билем, жашап туруп жашабаган өмүр бар. Менин катам, балким менин эрдигим, сенин батаң жашасынчы көп ырда. Апо, жакшысызбы? А мен жакшымын. Ала салган өмүр менен дос болуп. Жакшы адам. Чып-чыргасын коротпостон өмүрдүн, чындык издеп, издегендей сүйүүнү, аманатын артып алып көбүрдүн, тартып жүрөм тартчуларын тирүүнүн. Жарашпаган, талашпаган бирөө да, чыдамы мол, чырайындай бактысы, жоготконун көрүнсө да күнөөдөй, таппаганың мүмкүн андан жакшысы. Сыйбай турам сыныгы көп шаңырга, сынагынан, кылаарынан шек санап, жашаш үчүн жаңылттырбай жаңылбай, нечен өмүр жаша албастан кеч калат. Жашыл көктөм, майда бүчүр мендеги, жакын сынып, күтөт ошол жактуулам. Жаман көрбө, жакшы көрбө сен мени, жашоо мага тааныштырган жакшы адам. Бегайым,
сага ийгилик каалайбыз. Көп нерсени күтөбүз. Анткени могу сынактардан алган орун сага жоопкерчилик артып коет баары бир. Ушундай кыз бар эмес беле? Ушинтип алдыңкы орундарды алып жүрчү эмес беле? Байгелүү орундарды алгайда деп калбайлы да, ага эмне болду деп калбайлы, чоң акынды күтөбүз. Рахмат сизге. Кыргыз эл акыны Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгына арналган ыр сынактын жеңүүчүсү, баш байгенин ээси Бегайым Нурланова менен болгон маекти уктук. Поэзиядагы жаңы жаш ысым адабият сүйүүчүлөрүнүн кызыгуусун жаратты. Баш байгеге ээ болгон калемгердин артыкчылыгы эмнеде экен, жазгандары чын эле мыктыбы деген кызыгуу менен анын ырларын социалдык тармактарда окугандардын саны көбөйдү. Бегайымга чыгармачылыктагы ийгиликтерди каалайбыз. Аталган сынактын дагы бир жеңүүчүсү, тагыраак айтканда кызыктыруучу сыйлыктын ээси акын Махабат Молдалиева менен да маек курдук. Махабат, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Мынакей жакында эле Таласта өткөн Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгына арналган ыр сынакта жакшы деген орунга ээ болуп, ошол 50 акындын ичинен тандалган 10 акындын бири болдуңуз да. Рахмат. Бул жакшы чоң жетишкендик. Ошол жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Рахмат эже. Ушул жөнүндө сүйлөшсөк, бул сынак деле чындыгында эле бир адамды сыноонун бир түрү да чындап. Кандай ойлордо болдуңуз? Жеңишке жетем, тандалмалардын ичине кирем деп ойлодуңуз беле деген? Мен ушул студент кезимден бери эле ушул жазуучулар союзу, акын жазуучулар уюштурган сынактарга катышып келип, анан ошол жөнүндө жазган ырларым да бар. Анан көп учурда баягы тизеге чабылып калчумун да. Аны кийин ошол устаттар өздөрү деле моюндарына алып жүрүштү. Ошо сенин ырларыңды четке жылдырып коюп, ушинткен күндөрүбүз болгон депчи. Анан жедеп көңүлүм калганда анан башка эл аралык сынактарга катышып калдым. Кийинки учурда катышып калып, анан Казакстанда өткөн баягы Шабыт фестивалына бир эмес 2 жолу катышып, биринчисинде дипломант болдум, экинчисинде лауреат болдум. Андан кийин Иран Ислам Республикасында өткөн бүткүл дүйнөлүк акындар конгрессинин сынагына катышып, анда Кыргызстандын атынан катышып, ушул дүйнөнүн 129 өлкөсүнөн келген акындардын арасында Кыргызстандын атынан жалгыз аял болуп катышып келдим. Анан көбүнчө ошо былтыр ошол Азербайжандын алтын калем сыйлыгын алдым. Анан мен өзүм чынында үмүт этпей деле калгам. Анан бул жолу ошол Байдылда Сарногоев агайдын конкурсун окуп калып, анан эми бир катышып көрөйүнчү, баары бир өтпөйм деле деп баягы кайдыгер, анан көңүлү калган таризде эле катышкам. Анан бул жолу менин бир оюм келди. Атымды, фамилияны жашырып баягы номер менен тандап алышкан турбайбы? Номер коюпчу. Анан ошондон улам эле чыгып калдым окшойт деген ойдо эле турам. Эгерде баягы Махабат Молдалиева деген фамилия турган болсо, анда мен чынында өтмөк эмесмин же балким мен баягы өтө эле пессимисттик ойлорго алдырып атамбы, бирок турмуш чындыгы ушундай болуп калган. Анан ошол 10 акындын ичине кирип калганыма деле бир чети төлгө кылдым. Байдылда агайдын арбагы деле бир аябай эметти окшойт. Ушу кыз баягы эчтекеге илинбей эле жүрөт деп бир оң карады окшойт. Анан Кудайдын буйругу болуп катышып келдим. Мен ошого аябай сыймыктандым эже, ушул ондуктун ичине кирип калганыма. Таланттардын жергеси болгон Байдылда акындын жерине барып келдиңиз, байге алдыңыз, ошол жерден жыйынга катыштыңыз. Байдылда акын жөнүндө жакшы сөздөр болду, бир жакшы таасир болдубу? Ооба эже, бул негизи эле өзү Талас жери таланттардын мекени да. Чыңгыз агайдын эле биздин кыргыз элин дүйнөгө таанытканы канчалык бийиктик, канчалык деңгээл, биз үчүн канчалык сыймык. Анан эми Манас атаны айтпаганда дагы бул биздин руханий дүйнөнүн туу чокусу Манас ата да. Андан кийин Айтматов агай, Байдылда агай, ошол эле Сүйүнбай Эралиев агайлар, канчалаган таланттар чыккан жер. Анан менин устаттарымдын бири ушу Сарман Асанбеков ошо Таластан чыкканда мен кийин агай бир чакырып алып театр сынчысы катары айткан жери бар да. Мен ушу картайып баратам, сени ушу театр жаатында да тарбиялап кетейин деп, Вешенариев атындагы искусство институту болчу ал кезде. Ошого чакырып алып, атайын театр таануучу факультет мурун бар экен, кийин жабылып калган экен. Анан ошону аштырам деп чуркады агай. Анан жок, биз бир студент үчүн ачпайбыз, окутсаң өзүң бекер окут дешти. Ошо менен мени бекер окутту эле да. Анан ошол Талас жери өзү касиеттүү жер да, баягы Кудай колдогон жер да. Анан ушул Байдылда
агайдын эстелигине барып, эстелигинин ачылышын көрүп, анан мааракесине катышып калганым баягы сыйлыктан дагы чоң сыймык болду мен үчүн. Махабат, сиз поэзияда дайыма тынбай, өз алдыңызча мээнеттенип келаткан калемгерсиз да. Рахмат эже. Китеп артынан китеп чыгар. Бул деле мээнет да. Ыр жазуу деле мээнет да. Биз талант дейбиз, ыр өзү келет, өзү эле келип түшүп калат дейбиз. Ооба, ошондой жагдайы да бар, бирок аны дагы жалкоолонбой иштеш керек да. Сиз ушу жазуу, иштөө практикаңыз кандай? Эже, мен чынымды айтсам, бул ырга, поэзияга тагдырымды берген адамдардын катарына кирем да. Баягы ушу чыгармачылыкка баягы бүтүндөй өмүрүмдү арнаган аял затына кирем. Эми балким кээ бирлер баягы башка кесипти аркалап, анан бир хобби катары же өнөр катары баалашы мүмкүн. Мен ушул поэзияга баягы жеке тагдырымды да берген аялмын да. Анан өзүм негизи 5-класстан бери ыр жазып жүрөм. Анан менде мындай да, бир жазсам күнү түндү тынбай жазып калам да. Ошо бир күндө 3-өр, 4-өр, 5-өр жазып калган күндөрүм болот да. Жазбасам анан 1 ай, 2 ай деле жазбай жүрө берем. Бирок ошол убакта деле ушул өзүмдүн баягы ырсыз жашай албасымды билем да. Жазбай калган күндөрү өзүмдү бир күнөөлөй берем. Чынымды айтсам, бул поэзия мен үчүн бул жашоо да. Кээ бирөө үчүн болгону бир өнөр чыгар, бирок менин жашоомду поэзиясыз элестете албайм. Анан баягы жазган ырларыңда баягы иштен чыккан ири жылан деп, анан спонсорум деле жок, эптеп акча чогултуп анан китеп кылып чыгарып жүрөм. Бирок бир нече көптөгөн ондогон жыйнактар чыгардыңыз. Мен ошол 10 жыйнак чыгардым. 10 жыйнак, анан ошол 9 жыйнакка чейин өзүмдүн каражатыма чыгардым. Болгону ошол 10-китебимди гана ошо кыргыз патент чыгарып берди да. Ошол патентке дагы ыраазымын. Анан ырларымды орус тилине дагы ошо котормочулар которду. Анан ошо азербайжан тилинде дагы ошол азербайжан акыны өзү которуп, аны да өзү чыгарып берген. Бизде акындар ошо китебин чыгарам деп топтоп коюп, бирок 3 жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап акчасы жок, каражаты жок, чыгара албай жүргөндөр көп да. Ооба. Сиз айтып атпайсызбы, 9 китепти өзүм каражатыма чыгардым деп. Демек сизде бир өзүнчө бизнес барбы дегендей ойдо болушат да уккандар. Жок, эже, андай деле жок. Мен деле ушул могул акыркы соңку жанагы Айгерим деген жыйнагымды 2012, андан мурунку Аздек деген китебим 2012 чыккан. Анан 8 жылдан бери эле китеп чыгара албай жүргөм да. Ошо эмнеге 600 бет чыгардың, аябай көп ыр жазыптырсың дегендер болду. Бирок бул эми 8 жылдан берки жыйналган ырлар да. Анан чыгара албай эле жүрдүм. Анын үстүнө баягы өзүм Суусамырдын кызымын. Анан Суусамырдан деле байлар көп. Бирок ошолордун деле эшигин чертип барып, китебимди чыгарып бересиңерби дегенден да тартындым. Балким барсам колдошмок, бирок ошону туура деле көргөн жокмун. Анан ошентип жүргөндө эле анан патенттен ошол документиңди, ырларыңды тапшырсаң балким билинип каларсың дегенди угуп, анан тапшырып коюп, ага деле бир 2-3 жыл араң очередь менен араң жеттим. Ошо мен деле ошол каражат жагынан кыйналып эле жүрөм. Сиз айтып атпайсызбы, бир жазсам 5-6 ырды бир жазып кое алам, жазып коем, жазбасам жазбай жүрө берем деп. Демек бул ыр кайыптан келет деген да бир түшүнүк бар эмеспи? Сизге кайдан келет бул ыр? Ушул бир Кудайдын берген эле тартуусу окшойт эже, негизичи. Анан мага өзү баягы бир ой келет да, бир саптар келет. Бир сап бүтүндөй бир ырды эшитип келет деген сөз бар деже. Бир сап келет деле ошону жан талашып барып жаза калышым керек. Эгер үйдө болсом баракка жаза калышым керек, эгер автобуста баратсам анда баягы телефонго жаза калышым керек, көчөдө баратсам телефонго голосовой менен, үн менен жазып түшүрө калышым керек да. Анан барып отуруп, анан ошол сап негизи ошол кайыптан келет деген чын окшойт. Ошол саптар келгендеги жазган ырларым жакшы чыгат да. Жакшы чыгат. Анан тынбай ушул отуруп калам. Эчтекеге алаксыбай, биякта өрттөнүп атабы, күйүп атабы, бирөө чакырып атабы, анан алаксыбай бир 5-6 күн мындай эч жака чыкпай жазып калам да. Анан мен көбүнчө же түнкүсүн иштейм. Түнкүсүн иштейм, күндүз да көп жаза албайм. Же баягы көртүрлүкпи, ошол күндүз жанагынтип барак саракка жазып койгон ырларымды алып чыгам. Түнү ушу бир жума болсо бир жума, 3 күн болсо 3 күн тынбай анан ушу түнкүсүн иштейм да. Көбүнчө ошо өзүмдүн ошо ата-энем таң кала берет. Сен түнү бою ушул телефонуң кээде күйүп калат деп, анан баягы кыз чыгармачылык менен отурат го деп ойлоп калабыз деп. Бирок мен негизи ошо түнкүсүн иштегенди жакшы көрөм да. Түн бою жазып иштегенди жакшы көрөм. Ошо түн бою отурганда телефон менен жазыппы же кагазга? Жок, кагазга негизи же мындай болгон да.
мен ушу жанагы Айгерим деген китебимди чыгараарда ошо компьютерден 200 ырым өчүп калган да. 200 ырым чыга элек ырым. Анан аябай чабалактап жаман болдум. Анан ошо компьютерчик балдарга алып барсаң калыбына келтирип берет деген сөздөрдү айтышты. Анан көтөрүп барсам чында ал калыбына келтире деле алышпайт экен эже. Ошо менен 200 ырым, эми ал 200 ыр бир китептигилер да. Анан Жумадин байкеге да чалдым. Байке балким жазып тайып сизге бир ырларымдан компьютер ошо байкеге китеп чыгарып жүрчүмүн да. Жөнөтүп жиберген жок белем десем, ага да жөнөтмөптүрмүн. Ошо менен 200 ырым өчүп калды, күйүп кетти. Анан ошондон кийин эже ырларды ошо дептерге эле жазып калдым да. Жана компьютерден тергенден кийин кайра кагазга чыгарып койсо, же флешкага ошо кагазга чыгарып койбоптурмун да, эже ошол жаңылыштыгым болду. Же флешкага да көчүрүп койбоптурмун. Компьютерге сактаган боюнча компьютерде бир 5-6 папка ачып, жанагындай рабочий стол деп коет экен, анысына да сактагам. Файлга сакта дегенин анысына да сактагам. Компьютердин болгон папкасына сактагам. Ошо менен жок. Такыр ачылбай койду. Демек бул сизге сабак болду. Сабак болду да. Андан кийин кой дедим, бул техникага ишенич деле жок экен деп. Анан азыр эже биринчи ирет ошо дептерге жазам, кагазга жазам, анан барып анан компьютерге көчүрөм. Атиги кагаз сакталып калат. Кагаз сакталып калат экен эже. Ошол мага чоң сабак болду да. Мындай эсиңизде калган жок беле кээ бир ырлар? Ошол жаңы ырлар болчу да, анан аябай өзүмө жаккан ырларым эле да. Эске ошол толугу менен келбейт. Калган жок да, толугу менен да келбей калды. Анан ошо менен күйүп кетти ырларым. Бизде аял акындар, аял калемгерлердин мүмкүнчүлүгү азыраак болуп калат да кээде, турмуш шартка байланыштуу, үй бүлөлүк турмушка байланыштуу. Сизде кандай болду бул жак? Эже менде ошол баш берген жокмун да. Мен өзүм ошо эми баш бердим дегенде мындай да, кысканган, жолдошумдун кысканган учурлары деле болду. Мисалы үчүн баягы жаш кезинде болорду кимге жаздың? Ал көбүнчө баягы менин ырымды көп деле аркасынан түшүп окуучу деле эмес да. Анан баягы жаңы ыр жазганда аябай бирөөгө окуп бергин келет, сүйүнөсүң. Анан бирок ушул поэзияны көп деле мындай кабыл ала алчу эмес. Анан баягы машинесинде баратканда эле баягы менин ырларым ырдалып калганда, мен эми баягы көбүнчө сүйүү жөнүндө көп жазам да. Анан ырдалып калганда эле ошо ойлончу окшойт да, бул сүйүү жөнүндө экен, эми бул кимге жазды болду экен деп ошондо ойлончу окшойт да. Анан үйгө келип эле сурай берчү, сен тигил сүйүү ырыңды мен радиодон угуп калдым, бул сүйүү ырыңды угуп калдым. Анан муну кимге жаздың эле, аны кимге жаздың эле деген суроолор болчу да. Анан ушул жагынан чынын айтсам баш берген жокмун да. Мен ырды тандап келгем, ыр менен жашоом, мен ушул ыр деп жашайм деп. Анан ошол жагынан баягы ушундай баш бербей акын болуп келдим окшойт. Жанагы Кара жорго деген ырдын сөзүнүн автору сиз, ооба. Бул заказ менен жазылганбы, же мурда жазылып калып анан обон чыкты беле? Жок, ал мындай болду. Ушу да бир чоң эме болду да. Бизде Ырыс Окенова деген режиссер иштечи, чогуу иштечүбүз да. Анан бир күнү эле айтып калды. Мах эже Кара жорго деген обонго, элдик обонда ошого сөз жазбайсызбы деп калды. Анан ай койчу, кантип мен ушул аябай бул оор да бул тема. Анын үстүнө Кара жорго дегендин башка да варианты бар ырдалып жүргөн. Десем жок, эже ал вариантынан башкача кылып жазыш керек болуп атат. Мындай патриоттук маанайда жазыш керек болуп атат. Ал башка бир вариант, ал мындай бийге ылайыкташтырып эле жазылыптыр. Сиз бир жазып көрбөйсүзбү? Аябай бир ушу Кара жорго деген ырды патриоттук мааниде элдин жүрөгүнө жете тургандай кылып жазыш керек болуп атат деп койду. Анан ай кой, бул менин колуман келбейт, бул оор ыр, мен жаза албайм аны, уят болом да деп эле болбой койдум. Анан эле ырысты аябай өжөр да, ошол бир ишти беттеп алса аягына чыкпаган бир кашкой режиссер да, аябай таланттуучу. Анан болбой койдум, ал дагы айтканын койбой койду, эже жазыңыз деп. Анан айттым, ай ырыс башка акындарга кайрыл, эми мен болбойт, мен жаза албайм бул ырды. Даабайм десем, анда эмне акын болуп жүрөсүз эже деп эле намыстанды. Анда эмне ушунча китеп чыгарып жүрөсүз, эмнеге жазбайсыз деп ошенткенинен анан мейли эми деп анан 5-6 вариантын жазып келдим да. Анан Ырыска айттым, ай Ырыс дедим, монун арасынан эми өзүң тандап ал деп. Анан бир 5-6 вариантта жазып келсем, анан Ырыс өзү тандап алып, анан жана Мээрим Карыпова ырдап жүргөн, ошону тандап алып анан ырдап жүрүшөт. Ошол Кара жорго болуп калды. Анан бирок сиздин атыңыз айтылганын мен укпоптурмун. Эже мен деги эле ырларымды ырдагандар ушу атымды айтпай жүрүшөт да. Автору деп айтышпайт. Сөзүнүн автору деп айтылыш керек. Сөзүнүн автору деп айтылбайт. Мен да ошону өткөндө Facebookка бир пост жаздым. Бир дуэдер тегеренип эле ырдалып жүрөт деле, акын айтылбайт деп. Чынында менин ырым ошол ырдалып жүрөт
дагы бир ырым азыр ошо хит болуп ырдалып жүрөт, эми аны айтпай эле коеюн, бирок сөзү деп айтпай коюшту да, автору, сөздүн автору депчи. Ал менин ошол сөзүмө ошол обон чыгып ырдалып жүргөн, мен обончудан уктум. Жазгүл Жумаканова деген жакшы обончу кыз бар, анан ошол чалып калды. Эже, мен сиздин ырыңызга обон чыгаргам. Кайсы Кенже көп экөө ырдап жүрөт, жанагы Байзак экөө дуэт ырдап жүрөт. Анан ошолдун сөзү сиздики турбайбы дейт. Анан уккан эмесмин десем, апей, эже уга элексизби деп, анан ошол Жазгүл салды мага. Анан ошондо уктум. Укук боюнча дегенде уруксат сураш керек да. Сураган жок. Анан ушундай обон чыгартып атам деп да айткан жок, ырдап жүрөм деп да айткан жок. Анан ошо менен обончудан уктум. Обончу концертине да чакырды. Анан ошол жерден ырдалды. Анан ошо Кара Жорго деле ошондой болду да. Сөзү деп айтылбай калды. Анан бир жолу Кален эже чалып, Кален Садыков эже чалып, маха ушул Кара Жоргонун сөзү сеники турбайбы, тексти сеники турбайбы? Анан мага тексти жакты деп Кален эже ошо куттуктады. Анан уккандар жылуу пикирин айтышты. Анан мен ошол Жалал Абадка барганда Арзыбек байке дагы, Арзыбек Бедияров байке дагы, ай ошо Кара Жоргону сен жазган турбайсыңбы деп, ошол байке дагы аябай ыраазычылыгын билдирди деп. Анан сөзүмдүн автору катары айтылбай эле жүрөм. Көп жерде ушундай эле болуп калып атат эже. Маектешибиз акын Махабат Молдалиева. Сиз айылда Сокулуктун күнтү айылында турасыз, э? Анан сиз ошол жакта бир жакшы иш кылып атат деп уктук. Өзүңүздүн жеке китепканаңызды, үйүңүздүн бир бөлмөсүн китепканага айландырып, элдин баары сиздин үйгө барып китеп окуйт экен, э? Ошондой. Ушуну кандай себептен кылдыңыз? Эже, бул идея мындай болду да. Мен ошол Сокулуктун күнтү деген айылында үйүм мектептин так түбүндө турам. Үйүмдүн арка өсүндө эле Чоң Келейген мектеп бар. Жамгырчынов атындагы мектеп
Күнтү боюнча бир эле мектеп бар, орусча кыргызча мектеп. Ага тиягы Токпай, биягы Шалта, анан Күнтүнүн тегерегиндеги дачадан бери балдар барып окушат. Анан эле баягы балдар мектептен тараганда үйлөрүнө түз кетпей эле талаага барып ойношот, кышында кар урушуп ойношот, кышында баягы талаага барып эле отурушат кечке. Анан бир ой келди да, ушуларды бир китеп окуганга кантип тартыш керек деген ой келип, анан сурапдым окуучулардан, могу мектепте китепканаңар барбы, барып китеп окуйсуңарбы десем, жок окубайбыз дейт. Айыл өкмөтүндө китепкана бар экенин билем да, ага барасыңарбы десем, барбайбыз дейт да. Анан мен ойлодум, менин үйүм мектептин түбүндө турса, бул окуучуларды балким адабиятка кызыккан балдар, биринен кийин балдар чыгат болуш керек деп бир ойлодум. Андан сырткары жанагы мектепке баягы башталгыч класска балдарын алып келген ата энелер күтүп отурушат да. Кайра алып кеткенче күтүп отурушат. Эми үйлөрүнө кетип калыш үчүн алар барып келгенче эле кайра убакыт өтүп кетет. Анан алар жайында мейли эми жылуу, кышында суукта деле ошо мектептин астына отуруп алып эле минтип эле сотка чукуп эле отурушат. Анан ошолорго дагы аябай китепке окутканга тарткым келди. Анан ошентип анан баягы өзүмдүн баягы бала кезден берки чогултуп жүргөн китебим бар болчу, өзүмдүн фондум бар болчу жеке. Анан бир 6000 китебим бар болчу. Ал коробкаларда жыйылып турган. Анан ошо мен үйүмдүн залын бошотуп, болгон ашык мебелдин баарын сатып, анан кайра китеп койгонго ылайыктап, анан шкаф алып туруп, анан баягы китептердин баарын тиздим. Китепкана жасап. Анан китепкана жасадым. Анан окшоштуруп туруп, анан кайра Жумайдин Кадыров байке бар, ошого кайрылдым. Байке бир келип көрүп кетиңизчи, мен туура эле иш кылып атамбы же туура эмес иш кылып атамбы десем, ой кайра сонун болбойбу деп, анан ал баягы өзүнүн чыгарып жүргөн китептеринен да алып келип койду. Анан ошо мен былтыр ноябрдын 19-унда ошо ачылышын жасап, акын жазуучуларды чакырып үйгө китепкананын ачылышы Төлөгөн Мамеев, Меңди Мамазайырова, Керимбек Кадыракунов, Атантай Акбаров, Карбалас Бакировго окшогон чоң эл акындары барып, а жерден лентасын кесишип, анан телевидениени бүт чакырып, анан ошо мен ошо Кыргыз радиосунан Жаныбек Эсеналиев деген бала барып да жаздырып келген да. Анан кадимкидей ачылышы кылып, анан ошентип анан китепкананы ачтык. Анан ачкандан кийин ошо сыртында китепкана деген жазууну окуп алып, анан азыр бирок аябай сүйүнөм, анткени китепке кызыккан балдар, кыздар деле бар экен. Ушу бир күндө бир 2-3 бала кирип китеп окуса да мага аябай жакшы болуп атат да. Кээде 5-6 бала кирет, кээде бир 7-8 бала кирет. Эми ушу кирбеди дегенде бир 3 кыз кирет да. Анан ошо мен айылдагы баягы кыз келиндерди деле ушу барып кирип китеп окуп калып атышат. Анан ошондой иш, бул иш-чара ушундай болду эже. Китепти үйгө алып барып окуп келип кайра өткөзө турган? Жок, ага берген жокмун. Мен анткени үйлөрүнө берген жокмун. Ошол жерден отуруп окушат. Шарт бар да? Шарт бар. Стулдардан бери коюп, ошол китепканада шарт түзүп койгом. Ишил киришет. Анан баягы кирип 1 саат окуйбу, 2 саат окуйбу, 5 саат окуйбу, ошону кирип окушат. Анан баягы анын айырге үйгө бербегенин жакшы экен. Себеби дегенде, бул жердин аягына чыкпай калдым деп кайра эртеси келишет экен. Анан кайра ошо китепти бүткөнчө раз келет экен. Мен эми үйгө берип койсом, ал баягы үйүнө барганда кээ бир кыз келиндер касан аяк аралашып кетип, ал китеби калып калабы, окулбай калабы, анан ошондой болуп калат го деп ойлоп, анан ансыз китеп да жоголуп кетет деп, анан ошо менен бербеген жокмун. Эми бул китепкананы иштетип аткандан кийин дайыма үйдө болуп, аны да карап, бул да жумушта. Бул бекер эмес да, Ооба, бул мындай болуп атат да. Ошол жерге мен өзүм баягы шаарга барып кел иштеп атканда атайын бирөөнү отургузуп коюп аттым. Кирүү акысы 20 сом деп койдук да. Арзан экен. Анан ал 20 сомго эми 1 саат окуса деле 20 сом, 10 саат окуса деле 20 сом, 5 саат окуса деле 20 сом. Анан баары бир мен баягы ал жерде китеп берип, кайра китептерди жыйып, керектүү китептерди таап берген кызга деле акысын төлөп беришим керек да. Анан ошого ошо кирүү акысы ошо 20 сомдон. Жакшы. Ушундай. Жакшы иш экен бул. Ошундай. Жергиликтүү айыл өкмөттөр колдодубу мындай, же алар билген деле жок? Айыл өкмөтүнө ошол ачылышында китепкана ачылып атат деп айттым. Анан бошоп бара алышкан жок. Анан эми эметкен деле жокмун. Эми алар колдосо колдобосо өздөрү билсин деп. Бул абдан жакшы иш экен да. Ушундай болду эже. Мисалы кандай китептер көп да? Кыргызчасы, мен ал ошол китепкананы эже 3кө бөлдүм да. Кыргыз адабияты, анан орус адабияты, анан дүйнөлүк адабият деп 3 бөлүк китептерин өздөрүн бөлдүм. Анткени 3 бөлүктө 3 шкаф, мындай шкафтарды да 3кө бөлгөм. Бир жак капталында жалаң кыргыздын акын жазуучуларынын китептерин жыйгам. Экинчи жагына жалаң ошол орустун
орус адабияты боюнча китептерди жыйдым. Үчүнчүсүдө жалаң дүйнөлүк адабияттан. Анан каалагандар дүйнөлүк адабиятты алып окусун, каалагандар орус адабиятына кызыккандар орус адабиятын алсын, анан кыргыз адабиятына кызыккандар кыргыз адабиятын алсын деп, анан ушу мектепте деле ушу менин китепканамда бар китептер ушу мектептин деле фондунда жок экен. Себеби кээде мугалимдер деле кирип китеп сурап калып атышат. Анан бирок ошолор үйгө сурашат, бирок берген жокмун. Ошо бербегениме дагы кичине нааразылыктар болуп атат. Анан эми мен бирок үйгө берген жокмун. Эми ал табылбай турган китептер да. Анан аны берсем кайра анын артынан түшүп анан үйүн издеп анан жүргөнгө да болбойт деп анан ошо үйлөрүнө бербей атам. Абдан жакшы иш экен бул. Ошо. А эгерде сизге кимдир бирөөлөр авторлор китеп беребиз мындай ушу китепканага коебуз десе болот да. Мен ошону мындай да кылдым эже. Ошо жазуучулардын, акындардын ошо ачылышында китептерин бүт көтөрүп барышты. Анан мен минтип атам акындаргачы. Эгерде үйдө сатууга кое турган китептериңер болсо деле алып келгиле. Сатып алчулар болсо. Сатып алчулар болуп калса сатып берейин. Сунуш кылайын деп өзүм сунуш кылып атам. Мисалы былтыр ошол Керимбек Кадыракунов агай, анан Өктөм эжелер да ошо китептерин таштап кетишкен. Анан бирок алар ушу сатууга деп алып барган жок да. Бирден экиден эле экземплярларын алып барды. Ошол жерден өзүм сунуш кылып, мына моундай акындын китебин окудуңар беле? Моундай акынды билесиңерби? Моундай жазуучуну окудуңар беле деп анан Сүйүнбай агай, Сорумбай агай баштаган, Рамис агай баштаган кыргыз акын жазуучулардын китептерин өзүм сунуш кылып атам да. Анткени баягы ошолорду билбегендер да бар экен да. Ырларын окубагандар, чыгармаларын окубагандар бар экен. Анан ошо Жумайдин байке бир топ акын жазуучулардын китептерин алып барып берген. Ошолорду дагы ошо сатып дагы эме кылып атам да. Анан эгер ошо акын жазуучулар китептерин берсе да жакшы болмок да, жакшы болот эле. Анан биз бир жолу Кыргыз радиосу мындай акция өткөргөнбүз да китеп күнүндө. Биз ойлодук да, мүмкүн бирөөлөрдүн үйүндө атасынын же чоң энесинен калган китептер бар, бирок балдар окубайт. Анан буну макулатурага апарабызбы, каяка апарабыз деп кээ бирлер ыргытып деле жиберет да, мусорго үйдү бошотом деп. Анан эч ким окубай бир турган китептер да болушу мүмкүн да үйлөрдөчү. Илгери атасы мугалим болгон, анан анын көзү өтүп кеткен, анан балдары китеп окубайт деген маселе болот да. Анан ошондойлор болушу мүмкүн. Көп эле кээ бирлер ушу китепти каяка апарам деп жүрөт да. Деп анан биз кулактандыруу берип, ушундай кимге кереги жок китеп болсо бизге алып келгиле деп бир күндү арнап китеп чогултканбыз. Ошондо Кыргыз радиосуна абдан көп китеп келип, үйүндөгү эмне китеп болсо алып келишти. Илимий да китептер бар арасында, орусча, кыргызча, дүйнөлүк классика бүт бар. Алып келишти. Биз өмүр колубузга кармабаган китептер келди да. Анан ошентип КТРдын китепканасына бергенсиңер, тапшырып бергенбиз. Анан ушул акция жакшы экен да. Ошондо китеп алып келгендер айтышты да, ушуну каяка апарарын билбей жаттым эле. Ыргытайын десем кол барбайт. Кол барбайт да. Ыргытпайын десең толуп атат. Ал тургай минтип да айткандар болду. Бизге машина жөнөтпөйсүңөрбү? Мен чардагымда толтура китеп бар. Ошону кайга жоготорумду билбей аткам дегендер да болду. Анан көтөрө албай калдым, мына бир баштык китеп алып келдим, калганы оор экен дегендер болду. Анан мен ойлойм да, кимдир бирөөгө аябай керек болгон китеп кимдир бирөөнүн үйүндө жатат. Окулбай жатат да. Окулбай чардагында кампа короосунда, кампа тамда жатат да. Ооба. Ошону бир ушундай иретке келтирсек болот да. Ушул жакшы нерсе да. Анткени эже мен ушул китепкана ачам дегенде эле биринчи өзүмдүн атама кайрылдым да. Ал киши да китепти көп чогултат да. Анан сизде китеп барбы дедим. Билем да, мен ал кишинин үйүндө китеп толтурат. Анан китеп барбы десем, эмне кыласың деди. Мен ушу бирдеме беришти баштаарда эч кимге айтпайм да. Анткени өтөөсүнө жетип калабы, жетпей калабы деп тартынам. Анан эмне кыласың дегенде айттым, китепкана ачкантам деп айткан жокмун. Мага керек деп койдум. Анан керек десем, бир ушу БГУнун китепканасына берейин деген китептерим бар эле, чогултуп койгон. Китептерим бар көп деди. Анан анда эч кимге эчтеке бербеңиз, мага керек дедим. Анан ошентсем эмне кыласың деди. Анын убагында айтам деп койдум да. Анан ошо мен үйүнө барып машина менен анан баягы атамдын китептеринин көбүн жүктөп келдим. Ал дагы аябай көп китептер да. Анан баягы реклама менен баягы китепти койгонго шкаф издеп отурсам эле бир орус кемпир жазып калды, мен китептери менен кошо сатам. Китептерим аябай көп деп. Анан канчага сатасың десем, 25 миңге деди да. Эми аны уккандар мени аябай эметпеди, сен апендисиң, эми 25 миңге да киши китеп алабы деп дагы жүрүшпөдү. Анан 25 миңден барып көрөйүн эмне китептер бар деп анан ошентип барсам, ошол жана дүйнөлүк адабияттан укмуш китептер бар экен да. Дүйнөлүк адабияттан укмуш жыйнап турган күйөөм аябай. Мага кереги жок деп атат. Мага кереги жок. Убагында күйөөм чогулткан китептер болчу дебейди. Анан
эми бул шкафыңыз менен канчага бересиз десем, ошо шкафым 5.000, китептерим 20.000, 25 берем деди. Эми баягы анан балдарымды кыйнап анан баягыда жүктөп келбедимби, ташып атабыз. Анан аны уккандар анан күлүшпөдү. Даана апенди сен турбайсыңбы? 25.000ге кайсы соо киши китеп алат? Бул ушул баягы жазма көйлөр, жанагы акын жазуучулар апенди деген ушу даана сен апенди экенсиң депчи шылыңдашты да. Ошо менен бирөөнүн 2 шкаф китебин шкафы менен кошуп алып келип анан ушинтип чогулттум. Анан өзүмдүн дагы үйдө чын эле көп китебим бар болчу. Ошо менен чогулуп калды. Анан азыр баягы үйүм чын эле баягы тардык кылат дейм. Китепкана үчүн чын эле чоң бөлмө керек экен. Анан дагы эле ошол калган китептерим турат да. Анан ошо бир чоң бир жакшы бөлмө керек экен деп, бирок эми өзүнчө ушундай салыш керек го деп ойлонуп калдым. Анан эми дагы болор деп ушунусуна деле Кудайга шүгүр деп атам, ошо эптеп ачып алганыма. Жакшы экен бул. Ошо. Анан эже ошону өзүм негизи биз бир туугандар бүт эле ошо туугандарым деле китепке жакын. Анан өзүмдүн бир тууган жеңем күлүп атпайбы? Үйгө киргенде дейт, жанагындай кымбат баалуу идиштер, анан хрусталь, анан тияк бияк жыйылгандан көрө ошо китептер жыйылып турган үй аябай жакшы көрүнөт турбайбы депчи, чын эле баягы башкача көрүнөт экен да депчи. Анан чын эле азыр үйгө кээде баягы коноктор келип калганда айтат да, үйүң такыр эле башкача көрүнөт экен. Ушунча китепти каяктан чогулткансың десе чын эле сүйүнөм эже. Баягы дүнүйө жыйбай өмүр бою ошо китеп жыйганыма, ошо өмүр бою ошо китеп сатып алып жүргөнүмө аябай сүйүнөм да. Маектешибиз акын Махабат Молдалиева. Мына сиз 10 китеп чыгарган автор болуп атпайсызбы? Ошол китептерди чыгарарын чыгарып алып, анан кийин аны таратуу, сатуу, элге жайылтуу деген да өзүнчө маселе да. Ошол жагын кантип окурмандарга жеткирип аттыңыз? Меники мындай болот эже, мен ошо ар бир китебим чыккан сайын баягы кечесин өткөрөм да. Презентация деп коет, ошону өткөрөм. Анан ошондо китептеримди сатууга коём. Ошол күнү. Ошол күнү сатууга коём. Анан ошол жерден анан китептеримди ошентип таратам. Анан китепканаларга өткөрөм. Ошентип таратып жүрөм эже. Бекер эле таратуу болот да. Жок, китепканаларга сатууга коём. Анан баягы презентацияларым өткөн күнү ошо сатылат. Кадимкидей эле сатабыз. Ошо сатууга коебуз. Анан ошентип таратып жүрөм. Анан ошол жерге баягы акын жазуучулар, чыгармачыл адамдар, студенттер барат да, ошолор алып кетишет. Анан баягы башкача жолун билбейт экенмин, кантип дагы сатыш керек анан. Эми сиз аял киши болгондон кийин ыр жазып, ошо китеп менен эле алек болуп жүрө бербейсиз да. Ооба. Оокат, тиричилик, үй бүлө, бала чака деген бар да. Ооба. Эмнеге шыктуусуз башка? Эмне иш көбүрөөк колуңуздан келет? Мен көбүнчө бала кезимде ошо апам аябай иштүүлгө үйрөткөн да, баягы сайма-сайдырчы. Анан кийиз жөрмөтчү. Шырдак жөрмөп, кадимкидей эле сайма сайып, кийиз басып, курап эле чоңойдум да. Анан бирок ошо атам өзү тил адабияттан сабак берген мугалим болчу, атам күчтүү тилчи болчу. Анан ошо жанагы 5-класстан баштап ошо мага диктант текшертип, дептер текшертип, аябай баягы кыргыздын көөнө сөздөрүнө суарып чоңойткон да. Анткени атамдын деле ошо айылда чоң китепканасы бар болчу үйдөчү. Мен ошонун баарын 5-класстан баштап окуп бүтүп, анан атам анан баягы Жумгалдын борбору ошо чаек деп коет, ошо чаектен китеп ташып келип берчү да. Китеп ташып келип окутчу да. Үйдөгүнү бүттейм, буга кызыксыз болуп калды деп анан ошо кайра болгон акчасын ошо китеп сатып келчү атам делечи, ушундай киши болчу. Анан ошондо апам айтчу эле да, ай менин кызым деген алдыгы сенин шырдак ала кийисиң менен жаным бакпайт. Менин кызым могу китеби менен жаным багат. Сен жөн эле мунун убактысын алып атасың. Андан көрө жөн кой, китеп окуп отура берсин. Мен китеп окуп отурсам, апам кээде жини келчү да. Ай сени ким китеп окутуп коет экен? Бул жумушту кыл деп. Сен эртең күнү кайненең өпкөңдү үзүп туруп кылдырат. Энеси эчтеке үйрөтпөптүр дейт деп эле баягы эле саймасына анан курагына салып койсо эле атам ошентчи. Бирок ошо атам чын эле даанышман экен да. Өмүрүмдө ошол саймасынын деле курагынын деле пайдасын көргөн жокмун эже. Ошо китеп менен эле, ошо чыгармачылык менен эле жанымды багып келдим да. Анан ошо тайма ийне кармагандын деле пайдасы өзү үчүн пайдалуу да. Өзүмө эле, өзүм эле баягы үйдө эле тийбесе баягы кээ бирлер колөнөрчүлүк менен акча таап окат кылып атпайбы? Мен антип акча таап алган жокмун. Ал жагына шыгым болгон жок. Анан азыр эми үйдө
мен жанагы баягы кондитер катары ошого жакынмын да. Ошол тамак аш жагына жакынмын. Ошону жакшы эметем, колуман жакшы келет да. Ошону өздөштүргөн окшойм. Айыл жер болгондой огород короо жай бар да. Короо жай бар, анан бирок эже биз жакта чында суу тартыш болчу да, буга чейинче. Ошон үчүн эчтекелер экчи эмеспиз. Анан былтыртан бери суу күн тууда жакшы чыгып калды, бирок чыккан менен ал баары бир эле баягы анда счетчик бар. Ошон үчүн огородко эчтеке айдай албайбыз да. Ошондой кылып койду. Ошондой бар. Анан ал огородко бирдеке айдап алсаң, анан кайра сууга очойгон акча чыгып отурса деп эле, анан ошо жагы кичине проблема биздечи. Бирок айылда жашагандын өзү жакшы болсо керек, Эже мен негизи башында биз шаарда турчубуз да. Ошону айтам. Шаарда 4 комнат квартирабыз бар болчу, шаарда жашачубуз да. Анан кайра акындар чын эле табиятты сүйөт да эже, жаратылышты сүйөт. Анан анын үстүнө мен өмүр бою айылда жашап, айылда чоңойгон кызмын. Сусамырда чоңойдум, Сусамырда баягы шаардык атаал жерде чоңойдум. Сусамырдын Кызыл Ой деген айылынан болом. Баягы таланттар чыккан айыл дегендей. Анан этаж үйгө жашай алган жокмун эже чыны. Ошо менен анан ал үйдү саттык да, анан ошентип жер үй издеп анан шаардын четине көчүп кеттик. Karigindi şapkılarım, karanыңды jaktırarım ay, göv içinen izlep жүрүп, gözlөрүңдү oy, gözlөрүңдү taptı canım. Tağdırma tavlanın, talayıma жазылғаның ay, uzap ketken safarımday, uçup ütpös oy, uçup ütpös bolbarmanım. Yüreğime kandıran Махабат эме бизге ыр окуп бербесең болбойт да. Ошо эже анан мындай бир ой бар да. Ушу мен кээде балдар айылда жашаган классташтарыма айтып калам да. Силер баа тууган жердин баркын билбейт болушуңар керек. Тууган жерде сагынуу деген сезим силерде жок болуш керек. Мен айылда классташ кыздарыма ушинтип айта берем. Силер сагынасыңар го, мисалы үчүн тууган жерди, ата журтту сагынуу деген сезимди бизчелик сезбейсиңер болуш керек.
демейм алар сезбейт го деп ойлой берем. А мен өзүм баягы шаарда туруп калгандыктанбы айылымды аябай сагынам. Анан жашоо шартка байланыштуу кээде бир 2 жылда бир 3 жылда бир барганга туура келип калат. Анткени ата энем да биякта, бир туугандарым бар биякта болгондон кийин эле көп барбай калат экенсиң да. Чоң ата чоң апам көзү өткөн, балалыгым өткөн үйдө азыр эч ким жашабайт. Анан ошон үчүн баягы сагынасың. Анан биринчи мен ушу тууган жер деген ырдан баштайынчы же. Балалык дүйнөм мезгилге кеткен кыйылып, бакырып ырдап, тоолорго бүтпөйм сыйынып, балжууран кезим өзүңдө калды тууган жер, баарыңар бүгүн калгыла менден ыр угуп. Өзүңө келдим, өксүгөн жүгүм артынып, өмүрдө жалган максатым бийик бар туруп, уучума катып, топурагыңдан бир кочуш, узагам сенден сүйүүмдү сага калтырып. Жабыкты дүйнөм көзүмдөн учуп карааның, жашыдым нечен зар кылып сенин барааның, чыккан кыз чийден сырткары деген нарк үчүн, чымындай жаным билемин сыртта калаарын билем алыста чымды жазданып, карааның көздөн учса да кептен жазганып, сабаалап келсем атанын ордун жоктотпой, кагылам жерим карааным тургун каршы алып. Ардактап баккан ата эне деми өзүңдө, агайын тууган кадыры дайым эсимде, арманым ичке артынып келдим тууган жер, азабы кетпес өзүмдү арсыз жетимде. Тополоң түшүп, тоолорум тоссун жаңырып, топурак жыты талаалар келдим баарың ук, топтолгон менде кубаныч кайгым кусамда, толкундар жулат агызып кусам шар уруп. Эх көкөм эрен жээгиңде дала эркелеп, эзилип сага сырымды төккө ментелеп, өзүңдө калды балалык аруу ойлорум, өмүрүм Кудай өзүңдөй узун берсе деп. Тууган жер көөсү канымда ойноп жаңгыла, туурулган дүйнөм көөнүмдөн алып салгыла, көп жылдар көксөп зар кылып келди карааның, төгүлүп турам көзүмдөн учкан айрыма. Баарысы калды өзүңдө бала чагымда, бапырап турчу оролуп дүйнөм жалынга, ата энем эстеп эзилип турам күйүткө, ата журт деми ар дайым коштоп жанымда. Балалык кездин издери калды өчпөгөн, узатып кышты жаз менен кошо көктөгөн, тун сүйүүм калган туйлатып салып арманга, турмушта сынып караанын издеп көксөгөм. Сагынып келдим сапырып санаам алыска, айламды таппай айлангам тирлик жарышка, кымбатым тоолор түшүмө кир чүүкө берет, кыйылсам дагы жетпеген чамам барышка, сагынып келдим сапырып санаам алыска. Жанан сактагыла акынды деген ырымды окуйунчу, анткени баягы көбүнчө бизде ушул акындарды көзүнүн тирүү кезинде сактап, тирүү кезинде баркташ керек. Алик Акималиев деген агай акын өттү, жакшы акын эле. Зайырбек деген кандай мыкты акын, ал өттү. Анан алардын көзү өткөндөн кийин эле ордун жоктоп эле сыйпалап жакшы болчу деп мактап калат экенбиз. Анан ушу сактагыла акынды деген ырымды окуп коеюн. Сактагыла акынды сактагыла, санаасына көйгөйдү артпагыла, келген экен жашоого жалаңыр деп, келди кетти кебиңди айтпагыла. Сактагыла акынды сактагыла, сезимдерин жаңгактай чакпагыла, чындык үчүн чыркырап күйгөн жанын чачыладай туш-тушка чачпагыла. Сактагыла акынды сактагыла, кадырына айың кеп такпагыла, турпаты бүт жаралган жалаңырдан, түртпөгүлө турмуштун баткагына. Сактагыла акынды сактагыла, жабыктырып жалган сөз жаппагыла, наадандыкка бүгүлбөс пейили бар, намыс арын акындын сатпагыла. Аянчылар аныгы акын болот, аялуу жан дүйнөсү ыр деп согот, Куранда да сүрөө бар акын деген, Кудайганан ааламы жакын болот. Адам, аял, ал акын болбосо деле адамчы өзүн өзү да сакташ керек
да баягы биз мисалы азыр ушунчалык учкул заман, катаал заман, адам өзүн өзү аяп, өзүн өзү сактап, коргоп, өзүн өзү кам көрбөсө бат эле бир кургуйга кулап кетчүдөй заман болуп атпайбы? ооба. Сиз өзүңүзгө кандай кам көрүп, кандай өзүңүздү багасыз деп айтайынчы, турматтуу? Эже баягы чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү аялуу болот го. Анан баягы чыгармачыл адамдардын жүрөгү аябай сезимтал болот да, жан дүйнөсү сезимтал болот. Анан чынында баягы өзүбүздү сакташыбыз керек экен. Баягы көп башында ушу аябай баарын жүрөгүмө жакын алып эле капаланып кайгыра берчүмүн. Анан кийин чын эле эже мен да ушу өзүмдү сактаганга өттүм. Ошо өзүбүздү аяшыбыз керек экен эже. Ошо Өзүбүздү аяйлы, өзүбүздү сактайлы, чыгармачылыкка көбүрөөк көңүл буруп, рахмат эже. ден соолукта бололу. Чоң рахмат эже. Ийгиликтер көп болсун. Келгениңизге рахмат. Чоң рахмат. Кыргыз радиосунун Дил маек уктуруусунда Байдылда Сарногоевдун 90 жылдык мааракесине байланыштуу өткөрүлгөн ыр сынактын жеңүүчүлөрү Бегайым Нурланова жана Махабат Молдалиева менен болгон маекти уктуңуздар. Уктурууну алып барган Элмира Ажыкканова.